Достор, биз 350 миң сом топтодук. 200 миңди бул жак берди, 155 миң сомду болсом сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин колдооңуздар менен топтоп алдык. Манас эке өзү бул жакка келип, өзү тапшырайын деп отурат. Ассаламу алейкум. Надырбек байкенин үй бүлөсүнө келдик. Кудай кааласа Надырбек байкем өтө күчтүү инсан экен. Анан Айкыздын кечеги жасаган иш-чарасынан көрүп, мен чындыгында жүрөгүмдөн талкаланып кеттим да. Кудай кааласа Надыр байкенин ушул замечательный курулуп аткан үйүнү бүтүрүшүнө 250 миң сомдой эле акча каражат керек экен. Надырбек байкенин аялынын өзүнүн личениясына акча коротулса, сенин азыр жыйнаган акчаң. Ошону менен деле бир эң чоң главный муктаждыктар бүтөт экен. Ошон үчүн жакшы иш баштадың. Мен кошулайын, ошол соогуңдан бөлүшүп алайын деген ниет менен эле келдим. Анан ар бир Кыргызстанда өзүбүздүн эле ойлоп, өзүбүздүн чөнтөгүбүздү эле ойлоп жүргөндөн сырткары дагы жаныбыздагы мекендештерибиз карап, кичине болсо дагы жардам салганга мен бардыгын чакырат элем. Ушул кире беришеби? Ушул кире бериши. Канча комнат? Буйруса негизи үй 2 бөлмө, коридор менен 3 болгон. Сырткы шыбаң кылыш керек. Андан кийин полу бар, патологу бар, сулуулуктары бар. Жылга жатпайт болчу. Кече күнү катуу суу, катуу жамгыр жааганда жашап аткан жери анан сөрү да. Сөрү болгон үчүн баягы суу өтүп эки жагынанчы. Бул жакта ошол аманат 350 миң сом. Үйүңүздөрдү уже ремонту бүттү деп эсептесеңиздер болот. Кудай кааласа Арген байке өзү көзөмөлдөп. Кудай кааласа дагы жиналган пулдарды уже леченияңыздарга бөлүп, кыш ичи 10 күн, 20 күн жатып эс ала тургандай, дем ала тургандай условия түзүп беребиз, Кудай кааласа. Биз мындай келебиз, кетебиз да. Биз сиз сезгендей сиз албайбыз. Оор жүгүңүз бар. Сизге дагы Алла разы болсун. Негизинен биз дагы кичине колдогон аракет кылабыз. Сиздердин фондуңуздарды жалпы өзүңүздөрдү элечи. Буюрса Алла таалам кабыл кылган болсун мээнетиңиздерди. Ушун менен видео бүткөндө ушул жерде туруп калайлы, Кудай кааласа. Буюрса иншалла.